Нурбек Тахыбаевич, мына мен палатадан дагы ушул маселе боюнча көтөргөм да, МВДга да кайрылганмын, прокуратурага дагы кайрылганбыз. Ушул Бангладештен келген биздин ушул жумушчу күч дейбизби? Биздин ушул Бишкек шаарындагы, Ош шаарындагы ишкерлерибиз Бангладештен жумушчу күчүн тарткан да, бул жака алып келишкен. Алар эмнелерге расход кылышкан? Визасын төлөшкөн, жол акысын төлөшкөн, билеттерин алып беришкен, жана башка ушул бүт чыгымдарын төлөп Кыргызстанга алып келип, Бишкекте иштетип баштаганда эле аларды Бангладештен келген жумушчуларды жоготуп атышат да. Аны башка швейный цехтер же башка ишкерлер тартып кетип атышат дагы, паспорттору тиги алып келген ишкерлерде жатып атат. Бангладештен келген жумушчулар өздөрү жок да. Ушулар боюнча стенограмманы да карасаңыздар болот. Мен атайын кайрылуу жасаганмын 5-чи микрофондон. Ушул боюнча эмне чара көрүлдү? Алар изделип атабы? Бүгүнкү күндө кандай иштер жүрүп атат? Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Рахмат, Мурат Бакырбек Асамович, бул ушундай көйгөй действительно бар. Бизге да кайрылуулар болуп жатат. Бул келген багыты менен иштебей келгенден кийин кандай болуп атат? Келгенде ошол договор менен келгенде бул жака келген айлык майнасы аз эсептелинет да, бул жака келгенде алар айлык майнасы көп жерди таап адамдар экен да. Ошол себептен башка жактарга кетип калган факттар болуп атат. Бул деген договор түзүп атканда туура түзүш керек болчу. Азыркы кезде дагы көргөзүп жатат. Ошол өзүнүн кандай багыт менен келсе, ошол багытта гана иштеш керек. Эгер мына мыйзамда көргөзүп атабыз, ал багытта иштей, башка жак багытка иштей турган болсо, анда айыппул боюнча айыппул салынат 10 миң сомго чейин. Нурбек Тахыбаевич, мен сизди аябай сыйлайм. Өзүңүздүн кесибиңизди мыкты билген инсан катары сизди аябай сыйлайм. Мына ушул боюнча бир катуу чара көрүш керек болуп атат да, себеби бизге ишкерлер бүгүнкү күндө кайрылып атышат. Алар договорду конкреттүү түрдө түзгөн. Бүгүн мына ушул Швея тармагында иштегендер ошол Бангладештен атайын тигүүчүлөрдү алып келишкен. Эки тараптуу келишим түзүлгөн. Кыргызстанга алып келгенден кийин аларга ошол келишимде көрсөтүлгөн айлык майнасын төлөп беришкен, баары эле берип атышат бүгүнкү күндө деле. $700 бир кишиге $700 да. Анан эми алар сиз айткандай Бангладештен келгенде деле мусулман экен, мечитке намазга барышат экен. Ошол жерде намаз окуганда эле ошол жерде башка бирөөлөр менен контакт кылып туруп, сиз айткандай жана $800 айлык берем десе эле башка жака кетип калып атышыптыр да. Анан эми келишимди бузуп атышпайбы булар? Ошон үчүн аларды же чара көрүш керек, же бул жактан депорт кылып Кыргызстандан кетириш керек кайрачы. Анан эми келишим негизинде келсе, ар бир ошол бизге келген Бангладештен келген жарандарга, ошол Бангладештен келген бизге жумушчуларга $1000 акча каражатын кетиришкен да биздин ишкерлерибиз. Мындайча айтканда, бир эле ишкерибиз 50 Бангладешти алып келген, $50.000 акча каражатын кетирген. Бүгүнкү күндө алар эмне кылып атышат? Келип туруп бир 30 дейбизби, 40 башка жумуш таап качып кетип атышат. Паспорттору ошол алып келген ишкерлерде калып кетип атат да. Ушуну бир кат иликтеп чыгып туруп, ушулардын ар бирин териштирип чара көрүш керек дагы. Демек келишимди бузган болсо, аларды Кыргызстандан депортация кылыш керек да. Буну сиздер өзүңүздөр жалгыз жасай албайсыздар. Эмгек миграция министри менен да биргеликте ушул иш-чараларды сөзсүз түрдө көрүш керек да. Бактыбек Асамович, туура айтасыз. Азыркы кезде мына мыйзамды колдоп берсеңиз, ушул мыйзамда чакырган тараптардан, жеке тараптар, юридикалык тараптар ошондой эле келип жаткан жарандардын дагы милдеттери каралган. Экинчи пунктты карап көрсөң, чет элге жарандар кирүүдө билдирген максатына ылайык келбеген максатта республиканын аймагына жүрүүсү, Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу транзит өтүү эрежелерин сактоо болуусу менен жеке жактарга 100 эсептик көрсөтүш өлчөмүндө айыппул салынат деп киргизип атабыз. Ошол атайын келген багытта гана иштеш керек. Бул мындан ары сиз айткандай бул ошондо 100 эсептик көрсөтүш болгондо канча айып? 10 миң сом болот. 10 миң сом. Андан сырткары бул жүрүү жолдордун баардыгы деген мыйзамдар сактабаган Бангладеш, ошо көргөзүлгөн мамлекеттин жарандары, бир топ жарандар азыркы убакта биздин Кыргызстанда жүрөт. Муну Улуттук коопсуздук комитети менен чек ара кызматы менен азыр
алардын өздөрүн тактап, булар сиз айткандай штрафын салып, андан кийин депортация кылуу боюнча жумуштар аз активдүү түрдө жүрүп жатат. Рахмат. Рахмат чоң. Ушуга сөзсүз түрдө бир чара көрсөңүздөр. Эмгек миграция министри менен дагы, чек ара кызматы менен да биргеликте иликтеп чыгып, канча Бангладештен келген жарандар кирди эле, алар бүгүнкү күндө каякта иштеп атат. Сиздерде маалымат болсо керек менимче. Ошону толук тактап иликтеп чыгып, ошол келишимдин негизинде келгендер, демек келишимди бузган болсо, аларга сөзсүз түрдө чара көрүш керек да. Мен мыйзамыңыздарды колдойм. Рахмат чоң.